Assalamu алейкум жигиттер, кандайсыңар? Мен автоэлектрикмин. Көптөн бери мени көрүп жүргөндөр болсо, мен өзүм кайсыл жерден окуп үйрөндүм, кимдер менен жүрдүм, ошол тууралуу мен өзүм тууралуу айтып берейин деп чечтим. Туугандар, мен бул кесипке биринчи эмне болуп келип калганмын. Биринчи ушул мектепте окуп жүргөндө мен телемастер болуп иштегенмин. 12 жашымда ошол ата энем мени телемастерлерге ученикке берип, ал жерде ошол 16-га чыкканга чейин ошол жерде окуп үйрөнгөнмүн. Ошол жерде иштеп жүргөнмүн. Бактыбек деген агам бар эле өзүмдүн. Ошол агам мени сүдүрөп, пайка кылган, айтор бүт мультиметр кантип иштейт, мына ошо баарын үйрөтүп, Бактыбек, Алик деген ушундай байкелер бар эле, мени көрүп турган болсо тааныйт. Мына ошол байкелерге Алла ыраазы болсун, мына ушул нерсени толук, мындай айтканда, микро плата менен кандай иштеш керек, мына ошол байкелерден эң алгачкы билимди алгам. Андан кийин 16 жашымда ошол 9 класстын базасынан ошол үйдөгүлөрдүн сунушу менен жок дегенде ошол автоэлектрикти бүтүрүп ал деген сунуш болгон. 11-ди бүткөнчө биротоло кесиптүү болуп каласың деп. Анан ошол кесипке тапшырып, ТО деген кесип болчу. Менин техническое общее образование деп чечмелеп коем. Биз ошондой мындай айтканда механик болуп окучубуз. Ошол жерде окуп жүрүп, ошол жерде окудук. Колледждин билимин алгандан кийин практика маселеси келгенде мен менен чогуу окуган Жолдубай деген жакын досум бар. Ошол досум Жалал Абадка бизден эң алгачкылардан болуп барып практика өтөп, ошол жерде жүрүп калды эле. Ошол досумдун жардамы менен Жалал Абадта аэропортко барганмын. Ошол досум барганда жардам берген. Ал жерде жети кошкон жер эч ким тааныбайт. Ошол жерде анан Элдияр деген досумдун квартирасы бар эле. Ошол квартирасын ошол досум менен чогуу ремонт кылып, ошол жерде жашап, анан ошол Жолдубай деген досум менен жүрүп калдым. Ал Жолдубай досум менен 2,5 ай мен ошол жерде ученик болуп жүргөм. Андан кийин өзүм жеке ишканамды, өзүмдүн устачылыгымды баштадым. Эң алгач баштаган убактардан эле мен ошол жерде көптөгөн байкелер бар. Сайып деген байке бар, Алмаз, Хуснудүн деген бар эле, Дилшат, Алым, мына ушундай байкелерибиз. Эми азыр мен атын атай албай аткан болсом унутуп калдым. Бирок өтө көп жигиттер бар эле, ошолор мага жардам берип, ушул нерсени үйрөнүп, ал жерде кыйла опыт алдым. 1 жыл, 2 жыл мына ошол жерде катты тамшалып, ал жердеги нерселер мага жетпей баратканда мен жылына 3 айга Бишкекке келип кетчүмүн. Бишкекке келип, бул жердеги Кудай бергенде столорго кирип, 3 айдан практика кылып, орустарга барып, алардан практика кылып, мына ошентип өзүмдүн билимимди көтөрүп баштадым. Ошол орточо эсеп менен бир 6-7 жыл Жалал Абадта аэропортто иштедим. Анын арасында ар жылда Алматыга барып келем, Москвага барып келем. Ошентип отуруп, анан ал жерден Кочкор Атага өзүмдүн төрөлүп өскөн жериме көчүп бардым. Ал жерде өзүмдүн жеке бизнесимди баштадым, окутуп баштадым. Мен деги эле өзүм устачылыктан ошол 2,5 айдан кийин баштап эле учениктерди чыгарып баштагам. Өзүмө жок эле дегенде 2ден 3төн балдарды окутчумун. Ошентип ошол нерсени улантып келип, арадан бир 7-8 жыл өткөндөн кийин балдарды масштабтуу деңгээлде окутуп баштадым. 10 киши, 15 кишиге чейин алып, үйрөтүп, бөлүп дегендей. Анан ошол нерсени мен өзүмө чечим кылдым. Мен өзүм ушунчалык кыйынчылык менен окуган себептен мени дайыма бир эле адам колдогон. Бул мен өзүмдүн бир тууган агам Темирлан. Дайыма бир жактарга окууга барганда, мисалы финансовый каржылаганда, мисалы Москвага барам окуйм десем, Москвага билет алып берип, дагы бир жака барам десем, ал жака билет алып берип, ошол жакта жашоомду көтөрүп, айтор мен ошондо мен семейный абалымда деле ушул семейный жагынан жардам берип, баардык көтөрмөлөгөн ошо мен өзүм бир тууган агам болот. Ошол көлөкөсүндө мынакей азыркы күндө өзүмдүн жеке окуу жайымды ачып отурам. Бул окуу жайда мен эми кандай айтып берсем? Эми мен азыр аты аталбай калган өтө көп устаттарым бар. Мисалы, Жалал Абад боюнча мындай эң төбөсү көрүнүп калган усталардын бири Илхам ажы деген устазым бар. Ошол ажыкеден мен өтө көп нерсени үлгү алгам.
Жана мен өзүм жакын досторуман Адилет деген чип жасаган досум бар. Мына ошо Адилеттен мен чипти үйрөнгөм. Эбу ремонт, прошивкаларды Илхам ажыдан үйрөнгөм. Автоэлектрикти Жолдобайдан үйрөнгөм. Андан сырткары мынакей Раматылык Мелис деген устазым болгон. Ошол устазымдан канча бир жашоодо практикаларды үйрөнгөм. Менде устаз дегенде аябай мен кандай бир кичинекей болсо да пайда алсам, ошол адамды мен өзүм устаз деп билем. Баардык устаздарымды мен атын ата албай атсам дагы баардыгы билет өздөрү. Мен дагы билем аларды. Аларды дайым мындай өзүмдүн учениктериме дайым барктап, кадырлап айтып жүрөм, мен ушундай адамдардан окуп чыкканмын деп. Ошондуктан мен ушул нерселерди айткандан мен эмнени айткым келип атат? Эң кыскача айтканда, мен ушунча жыл ушул нерсеге убакыт бөлдүм, окудум, үйрөндүм. Буну туугандар кылса болот. Адамдын жашына, акылына эч кандай бир маанилүү эмес. Ал акылдуубу, 5ке бүтүргөнбү, 4кө бүтүргөнбү? Болгону ар бир адам өзүнүн кызыккан нерсесин кылса, ошону изилдесе, бир аз убакыт кетирсе, бир аз ошонун артынан курбанчылык кылып койсо, Алла Таала сөзсүз анын сырларын ача берет. Ошондуктан силер дагы эгерде ушул кесипке кызыгып жүргөн болсоңор, мен баардыгына айтат элем, буну кызыккан нерсени кылыш керек. Ар бир адам өзүнүн кызыккан жумушун кылыш керек. Ошондо гана ошол нерседен ийгилик жаралат. Азыр мен 11 жыл болуп калыптыр мен ушул автоэлектрикти баштаганыма. 19 жашымда мен автоэлектрониканы баштаганмын. Азыркы күндө мына 30 жаштамын. 30 жашта мен өзүмдүн жеке окуу жайымды ачтым. Өзүмдүн жеке ишканамды ачтым. Көптөгөн ийгиликтер жаралып атат. Бул деген баягы мен кыскача айтканда, ушул баардыгын ушул кесиптин артынан, башка кесип кылган эмесмин. Ушул кесиптин артынан Москвада иштей албаган, Москвада 3 жыл иштеп, ушул нерсенин артына жетпеген нерселерими ушул кесиптин артынан кылып келе жатам. И Кыргызстанда дагы азыркы күндө электроника аябай слабый. Не только электроника, технология аябай слабый. Ошондуктан технологияны көтөрүү максатында өзүмдүн төрөлүп өскөн жеримдеги ишканамды Бишкекке которуп келгенмин. Эмне себептен дегенде, Бишкекте мүмкүнчүлүк аябай чоң. Мисалы бул жерде 7 областтан балдар келип окуганга мүмкүнчүлүк бар. Жана эң акыркы заманбап машиналарга запчасть тапса болот. Андан сырткары кандайдыр бир сизге бир айтор окуу жай ачасызбы, же болбосо өзүңүз жеке бизнесиңизди ачасызбы, бул жер эң ыңгайлуу, себеби бул жер борбор. Кандай гана бир товар келбесин, кандай гана бир жаңылык келбесин, биринчи борборго келет, анан кийин тарайт. Ошондуктан мен адамдарга, окуучуларга, мен көрүп жүргөн кардарларыма ыңгайлуу болуш үчүн атайын Бишкекке көчүп келгенмин. Ошол өзүмдүн жеке бизнесимди ушул жерде куруп, ушул жерде көбүрөөк адамга пайдам тийсе деген максатта. Эгер сиздер дагы ушул нерсени кылам деп жүргөн болсоңуздар, мен бир эле нерсени айтам туугандар, башташ керек. Акча, убакыт, андан кийин караш керек. Биринчи каалайсызбы, баштаңыз. Үйүңүздө отуруп видеолорду көрүп баштаңыз. Ошол өзүңүздүн жашаган жериңизде, региондо бир аз эле бир нерсени билген бир устага ээрчип иш кылып баштаңыз. Инструменттерин акырындан алып баштаңыз. Андан кийин окуйм десеңиз, анан профессиональный бир же болбосо профессиональный болбосо дагы атайын окуткан бир окуу жайга барып окуңуз. Ал жердеги менен чектелип калбастан ошонун үйрөнгөнүңүздү иштетип баштаңыз дагы. Жетпей аткан болсо дагы бир жакшы бир программа кылган, по платам иштеген, ушундай жерге барып дагы бир аз окуңуз. Айтып атам го мен 7 жыл ичинде жок эле дегенде 15 жерге барып окуп келгенмин. Акчасын төлөгөнмүн, жүргөнмүн, гостиницалап жүргөнмүн. Мына ошентип үйрөнгөнмүн. Ошондуктан бир эле окуу жайды окуп, аны иштеп кеткен эч кандай айласы жок. Иштеп кетесиз, бирок өспөйсүз. Баягы ар бир ишканаларда бар го, сотрудниктерин жөнөтөт, деңгээлин көтөрүп келүү үчүн. Бизде дагы ошондой. Иштей бересиз, бир жылда өзүңүзгө бир ай убакыт бөлүп коюңуз, ошол айда барып окуп келесиз, кайра ишти уланта бересиз. Сиз өзүңүздүн навыктарыңызды жаңылап келесиз, эс алып келесиз, дагы жаңы дем, жаңы күч менен дагы кете бересиз. Мына ошентип
уланып келе берет. Ошентип 1 жыл 2 жылдан кийин сиз өзүңүздүн жеке бизнесиңизди, баягы убагында сиз жетпей жүргөн чоң нерселерди 2 жылда багынтырып коесуз. Андыктан туугандар, биринчиден өзүбүздөгү каалоону биринчи орунга коелу, ошол нерсеге аракет кылайлы. Алла таала хадис мазмунунда ушундай сөзү бар: ким кайсыл нерсеге аракет кылса, мен ошонун сырын ача берем дейт. Андыктан туугандар, өзүңөр каалаган нерсени баштаңыздар. Эгерде кимде бизге жакын болсо, бизге келгенге мүмкүнчүлүгү болсо, бизге келгиле. Эгер бизге келе албаса, биздин YouTube'дагы онлайн заман YouTube'убузда видеолорубуз бар, ошол жактан көрүңүздөр. Онлайн сабактарыбыз бар, онлайн сабактарды алып көрсөңүздөр болот. Жана эң эле жакшысы, өзүңүздүн жакын жердеги же болбосо биздеги келип туруп, практически көз менен көрүп, кол менен кармап үйрөнгөнгө жетпейт. Ошондуктан туугандар, бул кесипке кызыккан болсоңуз баштаңыздар, же кызыгып жүргөн таанышыңыздарга ушул видеону жиберип коюңуздар. Андыктан сиз жана баардыгыбыз ушул Кыргызстандын электроникасын, технологиясын чогуу көтөрөбүз иншалла. Баарыңарга ийгилик, ассаламу алейкум.